Ички иштер министрлигинин мынау сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамды колдойбуз сөзсүз. Бирок кече абдан кайгылуу окуя болду, билесиңер. Видео тарады, көрдүңөр. Эми ушинтип сырттан келгендин баарына ушундай бир мамиле кылсак болбойт. Ошол адамдарды таап, жазалап, кечирим суратып, жазасын бериш керек. МВДга келет, кечирим сурап коет видеодон. Эртеси кайра бошонуп кетип атат. Кече мен сиздер менен байланышкам, ыкчам жооп бердиңиздер, ошолор табылып, жазасын алдыбы? Анткени сырттан келген ар бир студент самолетто учкандан баштап ичкен жегени, таксиге түшкөнү, кийингени бүт баары Кыргызстанга акчасын калтырып кетип атат. Миңдеген студенттер. Эгерде аларга ушундай мамиле болсо, ошол видео ошо өздөрү жашаган өлкөдө тараса, Кыргызстан жөнүндө абдан жаман бир жапайы адамдар жашайт дегендей мамиле калат. Ошон үчүн аларга биз жакшы мамиле кылышыбыз керек. Могу сыяктуу ушу ар бир мекемеде видео байкоо болгону мындан улам ушулардын баары ачыкка чыгып атат. Алар көчөгө 100 сом чөнтөгүнө салып чыгыштан бир жерге барып туулган күн өткөргөндөн коркушат экен. Эми мындай болбош керек да, ошон үчүн ыкчам жазага тартыш керек. Ар бир Индиядан, Пакистандан келген студенттер жан сакчы жалдап бир жүрүп атышат. Чөнтөгүндөгү тамекисин алып коюшат экен. Эми ушуга чейин бул мындай Кыргызстан жөнүндө жаман ой калат го, эгер ушинте берсе. Бул эми МВДнын түздөн-түз иши да. Ошон үчүн аларды ыкчам жазалап, кечирим суратып, видеого тартып, кайра эле чыгарып жибербестен, аны үлгү кылып туруп, мындай жазага тартышыбыз керек, менин оюмча. Рахмат чоң.